Радиоклиника 118. Биринчи радионун түз эфиринде күн сайын саат 12-да коронавирус илдетине байланыштуу суроолоруңузга жооп алыңыз. 0312 39 19 33 0312 39 21 90 байланыш телефондору. Коронавирус инфекциясын биргеликте жеңебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде Радиоклиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Өлкөдө коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал курч болууда. COVID-19 чалдыккандар менен катар эле пневмония же өпкөнүн сезгенүүсүнөн көз жумгандардын саны өсүп жаткандыгын статистикалык маалыматтар көрсөтүүдө. Кыргызстанда пневмониядан каза болгондордун саны 200дөн ашты. Адистер билдиргендей, пневмония менен ооруп жаткандар коронавирус жуктурган бейтаптар. Пневмония же болбосо өпкөнүн сезгенүү дартынын өтө тездик менен көбөйүүсүнө коронавирус себепкерби? Коронавирустан пайда болгон пневмониянын өзгөчөлүгү, коркунучу эмнеде? Дарыгерлер аныктама берип жаткан А типтүү пневмония деген эмне? Андан кантип коргонуу керек? Ушул жана башка суроолорго адистен жооп алабыз. Биздин бүгүнкү программабызга Кыргыз Орус Славян университетинин кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы клиникалык фармакологу Аида Зурденова катышууда. Аида Ашралиевна, саламатсызбы? Саламатсыздар. Угармандардын эсине дагы бир ирет сала кетелик. Эгерде сиздерде биз бүгүн дал ушул сөз кылалы деп турган пневмония же болбосо өпкөнүн сезгенүүсү тууралуу суроолоруңуздар болсо, анда адиске телефон аркылуу байланышка чыгып жооп алсаңыз болот. Биздин түз байланыштагы номерлерибиз 39 19 33 жана 39 21 90 телефондору иштеп жатат. Аида Ашралиевна, мына биз азыр мына акыркы соңку күндөрү, кечээ күнү, мурда күнү 30дан ашык ушул пневмониядан каза болгон учурларды катталды. Бүгүн дагы маалыматтарды айтылып атат ушул пневмониядан каза болгондорду тууралуу. Анан айтсаңыз, ушул А типтүү пневмония деп атасыздар сиздер, адистер. Бул эмне? Коронавирустан улам ушундай жагдай түзүлүп жатат да, түшүндүрүп берсеңиз. Эми бүгүнкү кырдаал курч эле Бишкек шаарында А типтүү көп эле терминдер болуп атат азыр. Внебольничный пневмония деп атат, А типтүү пневмония депчи. Анан коронавирус убагын өзү деле пневмонияга алып келет. Ушул 3 оорунун ортосунда кандай мисалы өзгөчөлүгү бар? А типтүү пневмония деген бул пневмонияны мындай А типтүү бактериялар бар. Ошолор кандайдыр бир эң негизги себеби ошол А типтүү бактериялар болот да. Аларга хламидия, микоплазмы, легионеллы деген бактериялар мисалы чыкса, кандан чыгарат да, анычы көрсө болот. Анан ошондо ошол пневмонияны биз А типтүү десек болот. Бардык кан аркылуу билинет экен, Ооба, мисалы анализден кан алса, ошонун атайын ИФА деген анализ бар. Атайын ошол бактерияларга сезгенүү болгон мындай атайын иммуноглобулиндер бар. Лабораториядан алса билинет да, ошол А типтүүбү же башка түрүбү. Внебольничный пневмония деген өзү внебольничный деген больницадан тышкары ошол пневмонияны жугузушкан. Ал пневмониянын деле өзүнүн бактериялары бар. Ал вирустан эмес, бактериядан. Мындай пневмокок деген ал өзүнчө бир атайын өпкө ооруларын алып келе турган бир түрү да. Андан башка дагы биз гемофильная палочка дейбиз. Андан башка мисалы көп эле түрлөрү бар. Бирок эң негизги экиси бул пневмокок менен ошол гемофильный палочка. Бирок аны дагы билиш үчүн мисалы азыркы пневмония болуп атпайбы? Бактериябы, вируспу, аны анализ тапшырмайынча биз так жооп бере албайбыз. Мисалы бактериальный бактерия менен негизделген пневмония болсо, аны үчүн кандан атайын прокальцитонин деген анализ бар да, кандан алып, ошол прокальцитондун деңгели 0,5 деген даражадан өйдө болсо, ошондо жогору болсо, анда биз бактериальный пневмония деп айтсак болот, внебольничный. Азыркы маалда эми көп эле вирусный пневмонияга рентген же компьютерный томография көп эле элибиз өздөрү эле барып
мына радио телевидениеден угуп атат да коркушуп жөтөлсө эле барып рентген компьютер кылып атат. Андай деле мисалы көп эле ушул өткөрө турган лабораториядан сурасак очередке жазылышып аябай эл мындай коркунучтай болгондой тынчсыздап жатат да. Ошон үчүн элди деле түшүнсө болот. Бирок ошол вирусный пневмонияда эң негизги рентген белгилери бар да, биз айтабыз полисегментарный деп. Бул пневмониянын рентгенге көрүнүшү вирусный пневмонияда ошондой эле коронавирусный пневмонияда бул бактерия эмес, бул вирус эң биринчиси. Вирус деген биздин өпкөбүздөгү атайын мындай альвеола деген кичинекей бир клеткаларыбыз бар. Ошону мындай ошого аябай таасир этет да. Ошол таасирдин кесепетинен өпкөдө мындай кан чогуло баштайт. Ал кан чогулганда өзүбүздүн организмде өзүнчө бир механизмдер бар да, ошону алдын ала кыла турган. Атайын фибринолиз деген процесс бар. Ошол фибринолиз ошол кан уюп калгандарды жоготоюн деп иштей баштайт. Бирок организмдин өзүнүн резерви жетпейт да. Ошон үчүн ошондой кандар уюп өпкөгө толуп калат. Анан атайын мындай фибриновый нить дейт. Ошол менен мындай ошол тромбторду ошол фибриновый ниттер тим эле ичине кирип мындай толуп калгандай болуп көрүнөт. Ошол рентген кылганда же компьютер кылганда ошол фибриновый жиптердин түзүлүшү матовый стекло деп көбүнө жазып эле берип атпайбы? Азыр көп эле айтып атат, мына матовый стекло деген эмне депчи. Ошол фибриндин эсепетинен ошол рентгенде көрүнөт. Ошондо ушул мисалы чет өлкөлөрдө лабораториялык жактан мындай такталбаса коронавирус, рентгенден деле коронавирус деп коюп атышат да, компьютер боюнча. Ошол матовый стекло деген симптомуна карап. Ошон үчүн азыркы маалда эми эпидемия маалында пневмония муурда жайында көп мындай кездешпөчү, катталчу эмес. Азыр көбөйүп кетти. Эми эпидемия маалында ошол катталган пневмонияны биз эми коронавирустан же вирусный пневмония деп эле ойлоп атабыз азыр. Азыркы демек ооруп аткандардын баары бул вирустуу пневмония деп атабыз. Вирустук пневмония. Азыр бизге байланышка чыгып калган алгачкы угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алалык. Биз сизди угуп жатабыз, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот, сиз түз эфирдесиз. Алло. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсыз Айда. Мен 10 күндөн бери тамагым эле ооруган жок, ысып эле, гарит этип эле, оточность болгонсу эле. Анан мен ошо лимонный суу менен, сода менен мурдумду, оозумду эле жууп эле, анан кийин витаминдерди ичип, жидкостардан көп ичип, ингаляция кылып, зарядка жасап эле ушинтип атам. Анан башка эч симптом болгон жок, башка другие симптомы болгон жок. Анан азыр кичине лучше эмин. Мен анан коркконуман кичине эметкенден 3 күн антибиотик алып койдум. Сеф деген. Цефтриаксонбу? Анан кийин ошо бир күндө бир жолу эле миллион менен. Анан бүгүн 3-чү күн 5 күн алып койсомбу дегенмин. Ала берсем болобу? Калган горячее питание, то есть это лимонный сок, чеснокту да сосать этип шыгылып, обильное питье с лимоном, чесноком и суп, все это, тамак, витамины, все делаю. Горлом только горит, температура жок, кашля жок, эчтеке башка жок. Туура кылып атамбы, башка эчтеке кылбай эле коеюнбу? Эми эже ооруганыңыз, тамагыңыз ооруганы эми ошол фарингит деп коет да. Өзүңүз же үйдө бала чакаңыз болсо, оозуңузду мындай свет жака барып, чоңураак ачып, балдарыңыз карап фонарик менен же мисалы телефондун фонариги менен деле подсветка кылып тамагыңызды карап коюш керек да. Азыркы маалда көп эле азыр кээ бир мисалы пациенттерибиз тамагым ооруйт дейт, тамагын үйдөгүлөр карап берсин десек, мындай гнойный налеттой да, эмеше фолликулярный ангина дейбиз, ал деле болуп атат. Мисалы фолликулярный ангина болгондо антибиотик берет. Анткени анын эң негизги
возбудители дейбиз да, бул стрептокок деген козгогучу бактерия. Стрептококку только бактерия өлтүрөт. Бирок сиздин эми тамагыңызды көрбөй эле эми цефтриаксон ала баштаптырсыз. Бул туура эмес. Бул аябай күчтүү дары да. Эми 3 күн алганыңызга жараша, эми 5 күн аягына чейин чыгыңыз, анткени болбойт анда башында баштай эле бүтүп калганчы. Анан ингаляция деле кереги жок жасаса, ингаляция жасаса болбойт. Мындай тамагыңызды жөн эле туз менен деле чайкап, көбүрөөк сууктук ичсеңиз баары эле жакшы. Андай коркунуч белгилериңиз жок. Сүйлөгөнүңүз боюнча, дем алганыңыз боюнча өпкөңүз таза эле. Ошон үчүн жөн эле маска кийиңиз, өзүңүздүн идишиңизди үйдөн бала чакадан бөлүп коюңуз. Комнаталарда ар 2 саатта шамалдатып тургула, влажный уборка. Болду, ошол эле да алдын алуу эң негизгиси. Дагы кийинки угарманыбыз байланышка чыккан экен. Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз. Азыр радиодон айтабы мага? Айтыңыз, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Айта берейинби? Айтыңыз. Алтыным. Мындан бири тияктан дагы буяктан да 2 жерден 2 балдарым ооруп атат экен. Азыр доктор эмеле доктор чыкырса үйгө келбей атат экен. Келбей, эч бир жөтөлүп bir жумадан бери давлениясы көтөрүлүп, анан кызы дагы ооруп, энеси да ооруп атыптыр экен. Аяка доктор барбай атыптыр, же канын албай, же эмне дар берерин билбей атыптыр экен деди. Аскаташ районунда жайылма 39-та. Анан буяктан да балдар доктор барбай атыптыр да. Доктор келбей атат экен. Эми апа, сиз аябай андай кээбеңиз, өзүңүздү аябай сактаңыз. Сиздин жашыңызда мындай терс жактарын көрбөй, балдарыңызга эми азыр докторлор жетишпей жатат. Үйгө атайын мобильный бригада чакырыш керек да, келип кеткени. Очередке жазып коюшат. Азыркы маалда эң негизги 7 күндөн бери ооруп атса, мисалы жөтөл болсо, же мисалы температурасы аябай 39-дан түшпөй жатса, анда скорыйга чакырып, больницаларда орун бар болсо, больницага жаткырыш керек да. Андай жок болсо, жөн эле алы кетип, мисалы булчуңдары ооруп, же температурасы мисалы 38 жарым температурадан өйдө болсо, анда температураны түшүрө турган парацетамол же нурофен деген дарыларды ичип, ибупрофен дейбиз, нурофен дейбиз, аттары аябай көп. Ошону ичип көбүрөөк сууктук ичиш керек. Күнүнө 3 литрге чейин. Давлениясы бар деп атпайсызбы? Давлениясы бар болсо, мисалы ибупрофен деген дарыны ичсе болбойт. Парацетамол эле ичиш керек. Күнүнө 2 литр сууктукка чейин ичиш керек. Мисалы канча суу ичсеңер, организм мисалы ашказандан керектүү жагы организмге, биздин канга сиңет да, керек болбогону эми заара менен чыгып кетет. Ошон үчүн капельницага дагы көп мындай эметиш керек да. Анткени капельницаны көп кылып алышып, анан өпкөлөрү дагы айтабызбы, отек легких болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн көбүрөөк сууктук ичип, кыймылдаш керек үйдө, кыймылдаш керек, кечке жата бербей. Ошон үчүн сиз апа көп капа болбоңуз. Балдарыңыз врачтарга звонить этип, мобильный бригадага жазылып коюшсун. Рахмат. Бизде дагы бир кийинки угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алалык. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Менин бир суроолорум бар эле. Азыр эми ошо коронавирус инфекциясы күчөп аткан учурда, бул да грипптин бир түрү эмес, түрү деп атышат го, оорураак. Ошого жана гриппке каршы вакциналарды алып койсок кандай эффективдүү болот беле деп суроо берейин дедим эле. Анан экинчи суроом, жана пневмония өтүшүп кетип атат азыр. Башкача бир пневмония болуп ооруп атат элдин баары деп атат. Ошонун баштапкы белгилери кандай болот, айтып бере аласыңарбы? Эми биринчи сурооңуз вакцина боюнча, эми грипптен вакцина бир эле түрү мындай бар да. Грипп ар сезон сайын алмашып турат.
азыркы маалда мисалы бүткүл дүйнөлүк уюшма Всемирная организация здравоохранения деп атабыз да, саламаттык сактоо уюму, ошолнун сунуштары боюнча мисалы биздин улгайган ата энелерибиз ошол вакцинаны алып койсо болот, грипп мындай жүрүшү азыраак болот да, бирок азыр сезон эмес, андай деле муктаждыгы жок азыркы маалда вакцинаны жасаганчы. Эмне үчүн азыркы вируста ушундай пневмония болуп атат? Эң негизгиси бул биз айтабыз патогенези бар да. Эң негизги бул вирус деген биздин өпкөбүздөгү атайын ферментке жабышып, өпкөбүздүн ичине кирип, кичинекей клетка алвеолаларды аябай ошого катуу таасир этет да. Ошол таасир эткендин негизинде биздин каныбыз уюп, өпкөгө толо баштайт. Ошон үчүн эң негизгиси ошол. Эң биринчи белгилери кандай? Бул жөтөл. Мисалы жөтөлгөндө канда жөтөлүшү мүмкүн. Анткени кан менен жөтөлүшү да мүмкүн да. Мындай аябай кыпкызыл эмес, эми ошол кичинекей кан аралаш да, мындай аябай кан чыккандай эмес, кан аралаш чыгат да. Ошондой эле өпкө, мисалы дал жактарыңар уюгансып, ооругансып же мындай кандайдыр бир кыймылдаганга силерге кыймылыңызды кичине азайтса, ошондой эле энтигип мындай айтабыз да, чистота дыхания. Ошонуңар 24төн өйдө болсо, ошол белгилер боюнча ойлосо болот. Бирок аныкташ үчүн атайын рентген же компьютерный томографияны айтабыз да, өтүп койгула деп. Бирок вирусныйды антибиотик менен дагы айтып кетедир элем, бүт угармандарга антибиотикти жөндөн эле ала берсе болбойт. Ал туура эмес. Анткени бул вирусту антибиотик өлтүрбөйт. Ошондой эле азыр көп эле мисалы дексаметазон деп угуп атасыңар да, көп эле газетада, интернетте жазып чыгышты, ошол дексаметазон арзан дарылайт экен деп. Ал дарылабайт. Дексаметазон бул гормон. Бул препаратты эң негизги ошол реанимацияда колдоно турган дары. Мындай жеңил, орточо жеңилдикте өткөн вирустук ооруларда колдонсо болбойт. Ал эң биринчи мындай температураны түшүрөт, кандайдыр бир мындай воспаление болсо кичине алат, симптомдорунчу. Бирок бул мындай алданып каласыңар да, 1-2 күн алгандан кийин жакшы болдум, ала берейинчи дейсиңер. Бирок токтоткондон кийин бүт вирус маалында биз эң негизи кандай 7 күндө эле жакшылап суюктук ичип температураны түшүрө берсек, вирус өзү 7-10 күндө кетет. Ал 1-2 күндө кетип калбайт. Биздекилер кандай 1-2 күн дары ичет, анан паникасы башталат. Мында түшпөй атат, ооруп калдым, ошол коронавирус болдум депчи. Жакшы суюктук ичип, врачка звонить этип, ушундай болуп атат. Өзүңөрдүн ала кабалыңарды кагазга жазып турсаңар, температура кандай болуп атат, канча суюктук ичтиңер, канча жолу заара кылып бардыңар. Ошондой эле дем алганыңардын мындай чистота дыхания канча болуп атат, аны мисалы өзүңөр эле же балдарыңар сандап койсо болот, канча жолу дем алганыңарда мындай грудной клеткаңыз өйдө ылдый түшүп да, 1 минутада. Эң негизгиси ошол да. Анан дексаметазон алгандан кийин бүт иммунный бизде иммунитет деп эле көп айтып атпайбы? Иммунитет деп. Ошол иммунитет вируска каршы өзүбүздүн резервтерибиз бар. Тамактанабыз жакшы турабы? Эт жейбиз, азыр жашылча жемиш жейбиз. Бүт ошол биздин иммунитетке керек. Мисалы ошол дексаметазон жасаганда ошол иммунитетибизди биз аябай деңгээлин мындай азайтабыз да. Бүт клеткаларыбыз уктап калгандай болот. Ошон үчүн мындай сопротивление кылайын десе дагы күчү жетпейт, анткени силер дексаметазон менен ошону ылдыйлатып салдыңар. Анан ылдыйгандан кийин бүт ошол вирус маалындагы биз айтып атабыз азыр цитокиновый шторм депчи. Бүт ошол воспаление болгондо бүт клеткаларыбыз
бүт ошол воспалениега кетире турган бүт заттарды чыгара баштайт да. Ошол заттар көбөйгөн сайын температура көбөйөт, мындай ала кабалаңарда оорлошуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыркы врачтар менен, больницада иштеген врачтар менен сүйлөшсөк, көп эле азыр жаткан жарандар больницага жаткыча үйүндө дарыланышкан. Ошол дарыланын негизинде ошол дексаметазон, алгандай хим сместерди алышкан. Ошондой эле антибиотиктердин түрүн эми дарысы калсын, эми уколуна чейин капельница алып алышыптыр да. Больницага келгенде температурасын түшүрө алышпай ошол антибиотиктин баардыгын уже колдонуп бүтүптүр. Анан врачтардын биздин ичибизде чат бар, ошол жерден сурап атышат. Эми кайсы дарыны берейин, баарын берип бүтүптүр, алып бүтүшүптүр депчи. Ошон үчүн мен биздин угармандарда аябай суранат элем, антибиотикти жөндөн жөн колдонбогула. Азыр деле врачтарды азыр окутуп жатабыз. Температура 5-7 күндөн кийин түшпөсө, мисалы парацетамол ичесиңер, бүт суюктук тамагыңарды чайкап, мисалы мурдуңарды да чайкап эметкенден кийин 5-7 күн температура түшпөсө, ошондо гана биз антибиотик берсе болот. Ал эң жөнөкөй антибиотиктер да. Бардык азыркы алып аткан антибиотиктер көп угуп атасыңар, мисалы цефтриаксон деле да. Анан левофлоксацин, моксифлоксацин деп угуп атасыңар. Бул дарылар вообще резервдеги дарылар да. Мындай катуу инфекция болгондо гана колдонуш керек. Ал больницада колдоно турган дарылар. Азыркы маалда бүт эле дарыларды азыр айта беришип интернеттен. Ошон үчүн аптекада көрүп атасыңар да, улам айткан сайын эле ошол дарылар жок болуп калат. Бирок Айдаш Ралиевна мына баардыктан коркуп атат да. Эң биринчи белгилери байкалганда эле, демек сиз айткан суюктуктарды гана ичип, үй шартында ушундай гана эрежелерди катуу сакташ керек болот. Ооба, маска кийип. Эми эң негизги мен айтып кетет элем, 20 жаштан өйдө болгон жаштарга эмес, ошол 20дан өйдө эле бүт жарандарыбызга вирус көргөзүп атат, кан аябай уюйт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, көбүрөөк суюктук ичкиле, кыймылдагыла. Үйдүн иштери деле кыймыл аракет болот. Анан 20 жаштан өйдө болсо, мисалы ашказаныңардын оорусу жок болсо, кан оорулары жок болсо, аспирин ичсеңер болот. 75 миллиграммдан 325 миллиграммга чейин күнүнө бир маал тамактан кийин кечинде ичип коюш керек да. Бул айтабыз алдын алуу жагы. Балдарга бергенге болобу? Балдарга бергисе болбойт. 20 жаштан өйдө. Кичинекей балдар жеңил эле өтөт, аларда мындай кан уюусунун аябай мындай катуу белгилери жок. Ошон үчүн мындай алдын алуу жагынан балдар көбүрөөк суюктук ичсин, кыймылдашсын. Канча миллиграммдан ичиш керек деп атасыз? Эми 3 литрге чейин ичсе болот. Бирок мисалы давлениясы бар, сахарный диабет болгон жарандарыбызга 2 литр дейбиз да, 2 литрге чейин. Сонун. Да, байланыш үзүлүп калган экен. Урматтуу радио окуучулар, биздин түз байланыштагы номерлерибиз 39 21 90, 39 19 33 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Айдаш Ралиевна, мына сиз айтып атпайсызбы, ушул эң биринчи белгилери байкалганда эле ушул демек ушундай эрежелерди катуу сактоо зарылдыгы турат. Айтсаңыз, ушул экил коронавирус чакырган пневмонияда ушу өпкө кандай бир өзгөрүүгө дуушар болуп атат? Бул эмнеси менен коркунучтуу? Эң негизгиси эми өпкөнү айтпадымбы, вирус деген канды уютуп, ошол уюган кан өпкөгө толуп калат да. Анан ошол толуп калгандан кийин өпкө деген эң негизги функциясы эмне? Кычкылтек менен да, каныбызды кычкылтек менен аябай байытат. Кан толгондон кийин өпкөбүз анча көп мындай дем алганыбыз кыстылат. Андан башка мындай гипоксия деп коебуз да, көп дем алгысы келет да, анан ошон үчүн частота дыхания көбүрөөк болуп калат. Дем алганычы. Анткени мээбизге импульс барат да, кычкылтек жетпей жатат, деме албатыраак, дем ал деген импульс келет. Анан биз эмне кылабыз? Дем ала баштайбыз, бирок жетпейт баары бир. Анткени өпкөбүзгө толуп калды да. Эң негизги мындай катуу жагы биз айтабыз, острый респираторный дистресс синдром дейбиз. Өпкө мындай толуп калгандай болот да, бүт сууга толуп калгандай болуп, дем албай калат. Ошон үчүн эң негизгиси бул кислород керек да. Ошон үчүн ушундай
эмеде көп мындай өзүңөрдү жакшылап алып үйдө өзүңөрдү карап, ооруган киши болсо кандайдыр башка бөлмөгө бөлүп койгула, маска кийсин ал ооруган киши. Эми бир үйдө баарыңар эле ооруп атсаңар, анда үйдө өзүңөр тазалап көбүрөөк мындай шамалдатып, тамагыңарды убагында ичип, кечке жата бербеш керек иш кылып. Негизгиси ооба, дем алуу упражненияларды кылгыла дейбиз. Колуңарды өйдө ылдый көтөрүп, вдох выдох деп кыймылдаш керек. Өйдө көтөрүп колдорубузду, дем алганыбызды мисалы мурдудан вдох кылсак, оозубуздан кайра чыгарып, ошондой да күнүнө унутпай 2-3 мал жасай берсе эле, жакшылап өпкөнү иштетиш керек да, иш кылып, жата бербей. Жата берсе бардык ошол уюган каныбыз деле уюп калат. Ошон үчүн больницага жатканда эң негизги ошол канды уюлтуп, кандай өпкөбүздү иштетиш үчүн ошол дарыларды берет да. Бизге чыккан угарманыбыз бар байланышка. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Бишкек шаарынан чалып атам. Бизде мындай эме болду да. Тамак кычырып аткан бир 2-3 күн, анан тамагым ооруп, аябай эле чыдатпай эле 1 саатта башталды. Тамагым шишигенсе эле шилекейим коюланып элечи. Мындай какырык эмес болуп, анан эртеси күнү үйдө жатып калдым. Поликлиникага барсам, мени эч тамагымды көрбөй эле дары жазып беришти. Эми азитромицин, трепсис, ушундай дарылар жазып берди. Үйгө барып жат деди. Үйгө келип жатып, эртеси күнү вообще шайым жок, үйдө жатып калдым да, кыйналып. Анан ичим өтө баштады. Баштарым ооруп, шалдырап жаттым. Анан келинчегим ооруп калды, ушинтип ал жөтөлө баштады. Бирок температура болгон жок. Бир кезде балам жөтөлө баштады, кичинекей 2 жаш. Анан ал одышка боло баштады. Баламды кайра педиатрга алып барсак, 4-чү поликлиникага карайбыз да. Анан педиатр сальбутамол, анан эметти, анан небулайзер менен үйдөн эме кылгыла деди да, үйдө аппарат бар болчу. Анан ага противовирусный эргаферон жазып берди. Ушундай дарылар жазып берди. Анан үйдө 3 күн ушинтип ооруп, аябай эле шалдырап, ушундай болуп жаттык. Температура көтөрүлгөн жок, ичим өттү. Тамагым ооруду аябай. Баштарым ооруп, анан ошойдон 3 күндөн кийин айыгып кеттик. Анан мурдуларыбыздан суу эметип, өлө эме болчу. Мурдун эме бүтүп, ушинтип дагы кыйналдык да, аябай көпкө үчөөбүз тең. Балам адышка болду, бирок сальбутамол чач эметкендей эметип калды да. Анан биз ошондон бери 14 күн, уже 13-14 күн болуп калды. Анан 14 күн эч жакка чыкпай жаттык үйдө. Даже магазинге барып эме алып келсек, маска менен барабыз. Алып келген продуктубузду самындап тышын жууйбуз, үйгө алып келип колдонобуз, эч ким менен эме болгон жок. Анан эми биз азыр уже чыгып элге аралашсак болобу деген бир суроом бар. Анан экинчи суроом дагы бир суроо берип кетейин. Эми могу дүйнөлүк статистика боюнча айтып эле угуп атпайбыз, биз Кыргызстанда статистиканы укпай элебиз. Канча процент адам ооругандардын канча проценти пневмонияга чалдыгып атат, канча проценти жеңил өтүп атат деген эме жок болуп атат да бизге. Ошо Кыргызстандагы именно статистиканы айтып койбасыңарбы? Рахмат. Бул мисалы угарман аябай тартиптүү сунуштарды аткарыптыр. Эми жакшы, силердики эми жеңил түрдө өтүптүр. Баары бир өзүңөрдү сак болгула. Көчөгө чыксаңар, мисалы 14 күн үйдө отурдуңар, мисалы көчөгө чыкса болот, мисалы, бирок мындай конок жака, мисалы ар кандай элге көп барбаш керек да. Азырынча эпидемия маалында, азыркы учурда үйдө эле отургула. Эң негизгиси суюктукту баары көбүрөөк ичиш керек. Мындай ал кеткендер, алы кетип эметкен где-то 14-20 күндөй болушу мүмкүн. Ошон үчүн көбүрөөк суюктук ичип кыймылдаш керек, эң негизгиси. Анан экинчиси, мисалы статистиканы деле көрүп атасыңар да. Мисалы 7,56 миллион болсо, это статистикасы приблизительно болот. Эми жеңил түрүндө 80% жеңил түрүндө эле өтүп атат. Мисалы силер ошол 80%-ын ичине кирдиңер да. 20% 55 эми ошол катуураак өтүп атат да, пневмония, катуу пневмония. Мисалы жеңил оор көтөрүп жатат. Мисалы жеңил пневмонияны үйдө деле дарыласа болот, врачтар жазып берет.
ал ошол рентген боюнча же мисалы пульсоксиметр дейбиз атайын текшерет да каныбыз канча кычкылтек менен байыган процентин, ошого жараша ошону карап эле үйдө деле дары салып атат. Аябай оор акыбал болгондо ошолор гана больницага жаткырылат да. Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен байланышта. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жана бир айтып атпайбы, сальбутамолду колдондук жакшы деп. Бирок сальбутамолдун 6 ай иске производство бар, 300 доза деген. 300 дозаны колдонуш керек эмес. Ал давлениени көтөрөт дагы кайра удушуй кылат. Мен колдонам да сальбутамолдун жана Семашка Московский менен теги кытайский 200 доза. 200 дозаны колдонуш керек. 300 доза сальбутамол удушуй кылат. Жана врач айтып атпайбы? Пневмония, конечно, жидкость болот. Мына азыркыда сухой. Бул өпкөдөгү кан тамырлар буулуп көбөйүп кетет да. Давление болот. Өпкөдөгү кан тамырлар немеде ошолор. Ошону сальбутамол сип атканда одышка жоголуп жакшы болуп калат. Мен муну сальбутамол чыккандан бери колдонам да. 90 дозасын колдондум. Анын 115 сом болчу эле 360 да жоголуп кетип алып жүрдүк. Мен астма менен ооруйм, мен муну менен эң жакшы билем да. Бирок мына сальбутамол колдонгондорго врачтар 300 доза 6 айга производствону бербейли. 6 айга 200 же 90 доза бар, ал жакшы ашат. 300 доза кайра жерге кылып смертельный исходко алып барат. Мен 2 жолу өлүп кала жаздым билбей. Кийин анан кайра замен кылгандан жакшы болуп калдым. Рахмат. Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен байланышта. Биз байланышка чыккан угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыз. Мен жана азыркы кырдаалга байланыштуу Фейсбуктан көрүп атабыз. Тигиреки Бапаева деген врач сода ичкиле дейт. Сода ички органдарга эч кандай таасирин тийгизбейби эгер ичсек? Сүт азыктарын ичпегиле, камыр жебегиле дейт. Кыргыздыкы көбүнчө эле сүт азыктары анан камырга байланыштуу тамактарда. Сүт азыктарын ичсек канчалык таасирин тийгизет ал организмге? Кандай терс жактарын тийгизет же кандай? Ошол жөнүндө билейин дедим эле, түшүндүрүп койсоңуздар. А то элдер бүдөмүк болуп эле тигил болот, бул болот деп эле. Азыр эми интернетте көп эле колдонуучулар ар кандай эле информацияны берип атат. Ал деле биздин ушул врачтардын ишин аябай кыйналтып жатат да. Анткени бирөөсү бир информацияны жиберет, анан экинчиси дагы бирөө, анан ошентип тара эле кетип атат да информациячы. Эми соданын ичкени кереги жок. Анын эң негизгиси бул сода деген биздин ашказаныбыздагы атайын желудочный сок дейбиз го. Ошонун чыгарылышын мындай ылдыйтат да. Это мурда канча бир кылымдарда мисалы язвенный болезнь деген бар. Ошондо дары жок болгондо колдонушканда историяда ошондой жазылган. Бирок азыркы убакта андай деле кажети жок. Ал терс таасир этиши мүмкүн. Мисалы давлениеңар болсо, мисалы бөйрөк ооруңар болсо, боор ооруңар болсо, кайрадан терс таасир этет. Ошон үчүн эң негизги жөнөкөй эле суу иче бериш керек. Ар түрдүү тамак жеш керек. Азыркы маалда болбойт, мисалы вирус же ооруп аткандачы, бул тамакты жейм, бул тамакты жебейм дегенчи, эт жебегиле, сүт ичпегиле деген болбойт. Баарын ичерсе болот. Мындай теория жок. Кече дагы бирөө звонок этип сурадым, кандай тамак жеймин, анткени интернетте айтып атат. Эт жесем же ошол мисалы быштак жесем же сүт ичсем, ошолор вирусту аябай көбөйтөт экен дегенчи. Андай эмес. Анткени вирус ал канда таасир этет. Ал андай питание деген биздин тамакты жебейт ал вирус. Вирус эң негизги биздин каныбызды уюлтуп ошол жерде иштейт. Ошон үчүн организмде биздин иммунитет жакшы болуш үчүн биздин өзүбүздү коргой турган ичибиздеги көп эле заттар бар. Ошол заттар туура иштеш үчүн тамакты жакшы жеш керек.
эт болобу, тоок болобу, балык болобу, ар түрдүү тамактар жеш керек. Мисалы көбү ооруганда мындай тамагым жок, таабым айнып жей албайт деп атат го. Андай болсо кичинеден эзип бергиле, баары бир көбүрөөк суюктук ичиш керек иши кылып. Мисалы элдер аябай алы кетип айтып атабызда интоксикация болот. Бирок 2-3 күн мисалы температура болуп суюктук ичпесе, кетишке жата берсе, жок температура болуп атам, ичким келбей атат, тамак жебейм десе, табит тартпай атса, таабым жок, эчтеке жей албайм, суу да ичпейм десе, андай учурларда симптомдору да катуураак болот. Ошон үчүн суюктук айтып атабыз, кандайдыр болбосо дагы суюктукту ичиш керек. Жөнөкөй деле сууну иче берсе болот. Мына пневмониядан ооруккандар айыгып ооруканадан чыккандан кийинки абал дагы кандай болот? Ал учурда да кандайдыр бир эрежелерди карманып, эмнени сактоого туура келет? Ооба, больницадан чыккандан кийин биз чыккан жарандарга айтабыз. 14 күндөй үйдө отургула, ошондой эле режим, масканы кийгиле, эң негизги ушул дем алуу упражненияларды жасаш керек. Ошондой эле убагында баардык ошол кеңештерди өткөрсө эле сакайганы бат болбойт. Мындай катуу абалдан чыккандар бир эле, мисалы, бир жумадан кийин жакшы болуп калам, бир айдан кийин деген болбойт. Мисалы, жөтөл деген аябай көпкө чейин эле сакталат. Ооба. Мисалы, вирусныйда билесиңерди, мисалы, грипп менен ооруганда жөтөлгөндө 1 айлап, 2 айлап жөтөлүп жүрө беребиз. Ошондой эле ушул вируста жөтөл деген бир жумада, бир күндө кетпейт. Ошон үчүн чыдамкай болуш керек. Демек, ооруканадан чыктым, айыктым деп эле жүрө берсе болбойт. Өпкө аябай мындай сезгенич орган да. Ошон үчүн өзүн жакшылап сактап, ошол бүт эле режимдерди, колду жууш керек, маска кийиш керек көчөгө чыкканда. Көбүрөөк күчтүү тамак жеш керек. Анткени больницада жатып көп деле тамак жегилер келбей эле көбүрөөк капельница алып калышат да, ошон үчүн. Дагы бир угарманыбыз бар байланышта. Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыз. Саламатсыздарбы. Мен голден чалып аттым эле, жанагы спорт менен заниматься этип атпайбы. Анан мен бул терде аябай тердеп эле жүгүрөм, анан ошондон тердегенден кийин пневмония кармап калбайбы, анан суюктук ичкиле атып атпайсыздар. Көк чай менен ичсе болобу, көк суюктукту. Анан кийин айран сүт ичип турса болобу, ошолорду сурайын дедим эле. Рахмат. Эми вирус маалында, мисалы, киши оору баштаганда мындай катуу физкультура менен деле машыкса болбойт. Мындай кичинеден машыгыш керек да, аябай тердеп, анан душка кирип, мындай муздап калсаңыз суук тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн чуркап келгенден кийин андай эле мындай спорт машыгуусуна аябай берилген болсоңуз, чуркап келгенден кийин ысык душка түшүп, жакшылап полотенце менен сүртүнүп, аркаларыңызды мындай сквозняктарга отурбай, көбүрөөк канча мисалы тердеп жоготсоңуз суюктукту, ошончо суюктук ичиш керек да. Бирок көк чай иче бербегиле. Көк чайды көп ичсе, ал боорго деле зыян. Ошон үчүн жөнөкөй суу, мисалы, компот бышырып кайнатып койсо болот. Мисалы, морс жасаса болот. Азыр көп эле жаш мындай жемиштер болуп атпайбы? Ошолорду эле суу менен лимон кошуп, аргандай чөп-сардарды кошуп эле иче берсе болот. Жөнөкөй суу деле ичсе болот. Эң негизги ушул суу ичип өзүңөрдү мындай сак мындай кармасаңар, баары эле жакшы болот. Мына азыр сиз жогоруда да айттыңыз, мына көпчүлүк мындай угармандар да чалып атпайбы? Жөтөлүп, анан кийин жанагындай бир деми кыстыгуу пайда болсо эле дароо мындай бир ооруканага барып мындай жаткылар келет, албетте тезирээк жардам алгылар келет. Анан кайсы учурда бейтап ооруканага жаткырылат, кайсы учурда мындай жанагындай өз алдынча жана компьютерный томографияга ушуларга барып өз алдынча өтүүнүн кажети канчалык бар? Мисалы, больницага эми качан жаткырат? Эң биринчи бул дем алганыңардын 30дан өйдө болуп кетсе, мисалы, частота дыхания деп атпайбызбы? Ошондой эле врачтар келип сатурацияны санайт. Мисалы, каныңар канча кычкылтекке байыган.
93%-дан ылдый болсо эле ошондо жаткырышат да. Бирок азыркы маалда эң негизги белгилери бул ошондой эле мисалы киши менен сиз сүйлөшсөңөр туура эмес жооп бересиздердин айтканына үйдө аябай кары кишилерди карап туруш керек да. Мисалы башы айланып тура албай же мисалы өзүн жоготуп жыгыла берет. Анткени ошол белгилери мындай кычкылтек жетпей жатат биздин мээбизге да. Ошон үчүн ошол жактарын аябай мындай байкап туруш керек да. Мындай өнөкөт оорулары бар болгондор аябай мындай сезгеничтүү. Ошон үчүн эң негизгиси ошолорду байкап туруш керек. Диабет болсо сахарын ченеп, давлениясын ченеп туруш керек. Аябай давление ылдый түшүп кетсе дагы скорыйга звонить этип айтыш керек да. 90дон ылдый болуп түшүп кетсечи. Бирок арабызда гипотониктер деле бар да. Мисалы рабочий давлением 90-60 деп коет, 170. Алар эми эң негизгиси эмне үчүн элдер мындай өзүн жоготуп эметкен суюктук аз ичишет. Интоксикация да. Ошон үчүн эң негизги ооруганда суюктук ичиш керек да. Капельница эмес, анткени капельница менен суюктук сразу канга түшүп атат да. Ал кан деген жүрөгүбүзгө таасир этет, өпкөбүздүн иштешин да башкача кылат. Ошон үчүн мындай иче турган болсоңор мындай эле иче бериш керек. Анткени өзү керектүүсү сиңет дагы, кереги жок өзү чыгат. Ошон үчүн бул эң негизгиси. Бизге дагы бир угармандарыбыз байланышка чыгып калган экен. Биз сизди угуп жатабыз. Мен дагы айтайын дедим эле, сурайын дедим эле сизден. Сууну көбүрөөк ичиш келет деп атпайсызбы, суу тамакты. Ошо сууну ичип менин колдорум шишип кетти да. Анан кийин эми коркуп калдым. Өзүм 77-ге келген кишимин. Анан кийин суу деген эле ошо күчтүү тамак ичип көрөйүнчү деп, анан күчтүү тамак ичсем кичине бүгүн жумалбайм, бирок жазылып калыптыр кичине колум. Анан кийин эмне деп айтайын деп атам. Анан ошо азыр эле могу дүкөндүн алдына барып бир банка малинаны сатып атты 100 сомдон. Ошону алып келип кичине ошондон жейинчи деп кичине жесем, ачуу да кычкыл ачуу аралаш. Кенедей таттуу жок, кенедей малинанын дамы жок. Ал тургай малинанын жыты жок. Таң калабыз. Анан мен ойлойм да, бизди бушайманга салышты. Бул жетекчилерден суранат элем, балким булардын колунан деле келбей атабы. Президент өзү кийлигиши керекпи? Могу мен 5-этажда жашаймын. Эми булуттун мына кече эмес мурда күнү окшойт. Сурооңузду кыскартсаңыз, Булуттун алдында топ күл сапырылат бизге түшөт да. Эметип бир учурда топ болуп чогулуп келет дагы булут өңдөнүп. Анан эме көзгө көрүнбөйт, какап чачап ушинтебиз. Мен ойлоп атам, могу военный базаны вообще чыгарыш керек. Биз кырылабызбы? Гемодиализип атып бүттүк. Эми өпкөбүздөн өлөбүзбү барыбыз? Пожалуйста, силерден өтүнөт элемин. Жер жемишибизди жейилгенге мүмкүн болбой калып атса, жаштарыбыз мына кечегин эле 2 кишини коюп отурабыз биз. Биздин үйдөн бир абышка өлдү, кочкордук. Мен өзүм кудагыйым 60-жылкы келин өлүп калды, 61-жылкы. Рахмат сунушуңузга. Эми жашыңыз 77 экен, сиз 3 литр суюктук сизге аябай көп болот. 2 литр, бул 2 литр деп 3 литр деп атпайбызбы? Ал жалаң гана суу эмес. Ага мисалы шорпо ичсе, ошол канча шорпо ичкен баары ошол жака кирет да. Анткени 3 литр ичсе деле ичкиле десек эле суюктук эле ичкен суусун санайт да. Бирок мисалы шорпо ичет, башка бир кандайдыр бир дагы суюктуктарды ичсе, аларды эсептебей калышат да. Ошон үчүн баардыгы биригип болуш керек. Суу канча ичсеңер үйдө кыймылдагыла, жатпаш керек. Эң негизгиси айтып кетелим да, кече дагы бир кошуналарым сурап калды. Элдер айтып атат, пенсияда отурганда вертолеттор учуп эле бир нерсени сапырып жүрөт депчи. Эми ал туура эмес, эми калп эле эмеле да информация. Рахмат, урматтуу радио угуучулар, сиздер Радио Клиника 118 программасын уктуңуздар. Бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө биз коронавирустан пайда болгон пневмониянын өзгөчөлүгү, коркунучтары, алдын алуу чаралары тууралуу сөз кылдык. Студиябыздын мейманы Кыргыз Орус Славян университетинин кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы клиникалык фармакологу Аида Зурдинова катышты. Сизге келип биздин угармандардын суроолоруна жооп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.